АКШ менен Ирандын чатагына Путин да киришти. Трампка кол салуунун мотиви Эпштейнде. Жапаров Элчи Байсаловго АКШ менен мамилени жаңы деңгээлге көтөрүүнү тапшырды. АКШнын апелляциялык соту Трамптын чек арада баш калкулоо жарлыгын мыйзамсыз деп тапты. Новомед компаниясы жаңы имаратка көчөт. Саламатсыздарбы? Бүгүн 27 апрель Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Кубат Оторбаев. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи 27 апрелде Санкт-Петербургга барып, Орусия президенти Владимир Путин менен жолукту. Бул АКШ менен Израилдин Иранга каршы согушу башталгандан бери жогорку даражадагы Иран чиновнигинин Орусияга биринчи жолку сапары. Негизги тема АКШ менен Ирандын чатагы. Путин жолугушуунун алкагында жакынкы чыгыштагы чыңалууда Орусия Иранга пайдалуу делген бардык ишти жасоого даяр экенин билдирди. Орус президенти ошондой эле өткөн жумада Аятолла Моштаба Хаменейдин кат алганын айтып, Иран менен стратегиялык мамиле улана берерин бекемдеди. Аракчи болсо өз кезегинде Путинге Иранды колдогон үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн жогорку деңгээлин белгиледи. Эксперттердин баасы боюнча бул жолугушуу АКШга жакынкы чыгыштагы чатакта ортомчу катары Москва иш алып барышы ыктымал деген сигнал болду. Путин мындан мурда Трамп менен телефондон сүйлөшүп, жакынкы чыгыштагы курчуп турган абалды талкуулаган. Ошол эле маалда расмий Москва Украина маселесинде АКШны пайдалуу ортомчу катары карап, Вашингтон менен мамилесин бузгусу келбейт деп жатат. Ал арада Иран Вашингтон менен сүйлөшүүнү бир нече этапка бөлүп жүргүзүүнү сунуштаганы белгилүү болду. Анда эң оор делген маселе Ирандын өзөктүк программасын өзүнчө талкуулоо жана биринчи кезекте согушту биротоло аяктоо же ок атууну узак мөөнөткө токтотуу сунушталган. Ормуз кысыгында абал дале өзгөрүүсүз. Бул абалга дүйнөдөгү чоң оюнчу Кытай дагы тынчстанып, жакында Кытай лидери биринчи ирет үн каткан болчу. АКШ менен Израилдин Иранга каршы чатагы 26-жылдын 28 февралында башталган. Ал арада АКШ делегациясы Иранга барбай калды деген маалымат фонунда мунайдын барели $107 болуп, дагы 2%га кымбаттады. Трампка кол салган калифорниялык мугалимден табылган катта ал АКШ президентине анын сексуалдык кылмышка айыпталган Эпштейн менен мамилесинен улам ушундай кадамга барганы айтылган. Трамп кол салууга аракеттен кийин CBS телеканалына берген маегинде «Мен педофил эмесмин, силер оорулуу адамдын жазганын да окуйсуңарбы? Мени мага тиешеси жок болбогон нерселерге жабыштырышат. Аларга ишенбегиле» деп билдирди. 25 апрелде журналисттер менен кечки тамак маалында Калифорния штатынын Торранс шаарынын 31 жаштагы тургуну Коул Томас Аллен күзөт кызматынын бекетинен курал менен өтүп кетүүгө аракет жасаганда кармалган болчу. Алгач аны менен ФБРдин кызматкерлери ортосунда атышуу болгону кабарланган. Айрым маалыматтарда 7-8 ок атылган. Коул Алленин өзүнө ок тийген эмес, ал эми жашыруун кызматтын бир кызматкерине ок атылып, аны ок өтпөс тону сактап калган. Президент Трамп жана башка адамдар жабыркашкан жок. Коул Аллен жашаган Калифорниядагы үйдө тинтүү жүрдү. Ал тууралуу соц тармактагы маалыматтарда анын инженер-механик, окутуучу жана компьютердик оюндарды ойлоп табуучу экени билинди. Ага азырынча курал колдонуу жана мамлекеттик кызматкерге кол салуу беренелери боюнча айып коюлду. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров АКШга жаңы дайындалган атайын жана ыйгарым укуктуу элчи Эдил Байсаловду кабыл алды. Мамлекет башчысынын маалымат кызматы кабарлагандай, анын жүрүшүндө Эдил Байсалов өткөн аптада Вашингтондо өткөрүлгөн Кыргыз-Америка саясий консультацияларынын жыйынтыктары, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы
Адылбек Касымалиевдин мамлекеттик катчы Марко Рубио менен сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыктары тууралуу маалымат берди. Садыр Жапаров кыргыз-америкалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, Кошмо Штаттар менен соода-экономикалык, инвестициялык жана социалдык гуманитардык иштерди илгерилетүүнү белгилеген. Мамлекет башчысы элчиге Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын алдыга жылдыруу, ошондой эле Америка Кошмо Штаттары менен өз ара пайдалуу өнөктөштүктү бекемдөөнү тапшырды. Садыр Жапаров Эдил Байсаловго Кыргыз Республикасынын президентинин эл аралык демилгелер боюнча атайын өкүлү деген кошумча функцияны жүктөп, ага Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси жогорку дипломатиялык рангын ыйгарды. Ошентип Эдил Байсаловго АКШга элчиликтен тышкары атайын өкүл функциясы да жүктөлдү. Мындай кошумча иштин тапшырылып жатканынын өз жүйөсү бар. Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтыкты арттыруу зарылдыгы буга чейин да айтылып келатат. Трамп президент болгондон кийин кыргыз жарандарынын визасы 10 жылдан 1 айга кыскарып, ал эми түз инвестициянын жана соода жүгүртүүнүн көлөмү аз бойдон калууда. Эдил Байсалов Кыргызстандын АКШдагы толук ыйгарым укуктуу элчиси болуп, быйыл 9 апрелде дайындалган. АКШнын апелляциялык соту Трамптын чек арада баш калкалоо процедурасын жөнгө салган жарлыгын мыйзамсыз деп таап, аны жокко чыгарды. Бул чечим менен Кошмо Штаттардын эркин жана көз карандысыз сот системасы миграциялык саясатты катаалдаштырууга багытталган Трамптын негизги кадамдарынын бирине олуттуу сок курду. Колумбия округунун федералдык апелляциялык сотунун 3 судьядан турган курамы ишти карап, мыйзамдар чет мамлекеттердин жарандары АКШнын чек арасына келип баш калкалоо сураганга кепилдик берет. Ал укуктуу президент өз жарлыгы менен айланып өтө албайт деген тыянакка келди. Ошондой эле сот өз чечиминде иммиграция жана жарандык укуктар жөнүндөгү мыйзам президентке мигранттарды белгиленген тартипте андай укуктан ажыратууга же өзүнүн ыктыяры менен депортациялап жиберген механизмдерди киргизүүгө укук бербейт деп көрсөттү. Соттун чечиминде чет мамлекеттен жан калкалап качып келгендерди куугунтуктан жана кыйноолордон коргонуп берген арыздарын чектөөгө алууга жол берилбестиги да айтылган. Американын жарандык эркиндиктер союзунун юристтери бул чечимди принципиалдуу болду деп оң баалашты. Алардын айтымында соттун мындай бүтүмү куугунтуктан качып АКШга келген адамдарды коргойт. Ошол эле учурда Трамп дайындаган судьялардын бири чечим менен жарым жартылай макул эместигин айтып, бийликтин миграция саясатын катаалдатууга укугу бардыгын белгиледи, бирок ал да куугунтук күчөгөн өлкөлөрдөн качып келгендерди кайра ошол мамлекетке депортациялоону туура эмес деди. Соттун бул чечими иммиграция тармагындагы олуттуу окуялардын бири болуп калды. Иллинойс штатынын Чикаго шаарында кыргыздар ачкан Новамед компаниясы жакында жаңы имаратка көчкөнү турат. Новамед мекенинен алыста жүргөн кыргызстандыктар үчүн ден соолукту чыңдоочу борборлордун бири катары таанылган. Себеби бул жерде тейлөө кыргыз, орус, англис, түрк тилдеринде жүрөт. Кызмат көрсөтүүнүн бир топ түрлөрү бар, анын ичинде трак айдоочулардын ден соолугун текшерип, тийиштүү документ да беришет. Клиниканы ассистент профессор, акушер-гинеколог, тажрыйбалуу доктор Бакытбүбү Арынова жетектейт. Ал биздин каналга СДЛ алууну каалаган Борбор Азиядан келген жарандар арасындагы көрүнүшкө токтолду. Орто Азиядан келген айдоочуларда кан басымынын жогору болуусу жана өзү билбей туруп диабет, сахарный диабетинин болушу бул текшерүүлүү учурунда берген анализдерине байланыштуу табылат. Ал айдоочуларга кыска мөөнөткө берилет сертификат. Эгер кыска мөөнөткө каалабаса, ал айдоочуну биз терапевтке жөнөтүп, лечениядан жана текшерүүдөн өтүп, анан узартып беребиз сертификатын. Андай сервистерди биздин клиникабыз берет. Өзүнүн тилинде, кыргызча келип бизге кайрылышса болот. Колубуздан келген жардамыбызды бергенге аракет кылабыз.
Novamed компаниясынын жаңы имараты азыркы имараттан алда канча чоң жана ыңгайлуу, жайгашкан жери ошол эле азыркы имаратка жакын Алгонкин көчөсүндө. Жаңы имаратта текшерүүчү, дарылоочу бөлмөлөрдөн тышкары йога залы, массаж кабинети, косметикалык процедура кабинети, аялдар текшерилүүчү бөлмөлөр бар. Novamed жаңы имаратына быйыл жайында киргени турат. Кыргызстандык мушкер Дархан Эргешев америкалык Extreme Fighting Championships лигасынын чемпиону болду. Ал XFC 54 мелдешинде америкалык Сарек Шилдс менен күч сынашып, экинчи раундда атаандашын Муунту ыкмасы менен жеңди. Дарханбек Эргешев Намат деген каймана ат менен белгилүү. Ал буга чейин 12 рет жеңип, 2 рет тең чыккан. Соңку учурда Кыргызстандан UFC'нин бир нече жолку чемпиону Валентина Шевченкодан тышкары кыргыз жигиттери ар кандай деңгээлдеги лига, мелдештерде күч сынап, ийгиликке жетип чемпион аталышууда. Кыргыз желегин желбиреткендер Жакшылык Мырзабеков, Уран Сатыбалдиев, Кубанычбек Абдусалам уулу, Немат Абдирашитов, Ражабали Шайдуллаев, Акбар Абдуллаев, Камран Аббасов, Рыскелди Дүйшеев, Илимбек Акылбек уулу, Фарида Абдуева, Бусурман Жумагул уулу, Рустамбек Нуржанов, Дархан Эргешев. Булардан башка да ар кандай деңгээлдеги мелдештерде жеңишти алган улан кыздар бар. Кыргызстандыктардын мындай ийгиликтерине коңшу Казакстанда, Кавказ элдеринде оң баа берилип, жакынкы арада кыргыз уул кыздары UFC'де ири ийгиликтерди багынтаары айтылууда. Ушул кабар менен биз Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Кубат Оторбаев болдум. Эртеңки чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.